Берилген ондук бөлчөктөрдү өсүү тартибинде жайгаштыр. Алгач видеону токтотуп туруп, өз алдынча аткарып көр. Андан кийин биргеликте берилген сандарды өсүү тартибинде жайгаштырабыз. Анда эмесе кеттик. Бул сандарды өсүү тартибинде жайгаштыруу үчүн аларды өз арасында салыштырып алабыз. Бул сандарды салыштыруу үчүн алардын эң чоң разрядына карайбыз. Берилген сандардын эң чоң разряды бирдик. 4 сандын тең эң чоң разряды бирдик жана алар 0 барабар. Демек бул сандар бирдиктер разрядында бири-бирине барабар. Анда кийинки разряддагы сандарына карайбыз. Бирдиктен кийинки бул ондук үлүш. Биринчи сандын ондук үлүшү 7, экинчи сандын ондук үлүшү 0, үчүнчү сандын ондук үлүшү 7, төртүнчү сандын ондук үлүшү 7. Бул жерде ондук үлүшү өзгөчөлөнүп турган сан бул. Ал 0 барабар. Ал эми калган сандардын ондук үлүшү 7ге барабар. Демек биз бул жерден айта алабыз, бул сан эң кичине, себеби анын ондук үлүшү башка сандарга караганда кичине болуп жатат. Анда аны биринчи катарга жазып алабыз. 0,1074. Анда кийинки сандарды дагы табабыз. Ал үчүн сандарды салыштырууну улантабыз. Бул 3 сандын ондук үлүшү бири-бирине барабар. Анда жүздүк үлүшүнө карайбыз. Биринчи сандын жүздүк үлүшү 0, экинчи сандын жүздүк үлүшү 7, ал эми үчүнчү сандын жүздүк үлүшү жок, бирок ондук үлүштөн кийин 1 0ду улап жазсак, бул сандын мааниси өзгөрбөйт. 0,10 менен 0,170 бири-бирине барабар сандар. Анда бул сандын мааниси өзгөргөн жок. Салыштырууну улантабыз, бирок бул жерде жүздүк үлүшү өзгөчөлөнгөн сан бул. Бул сандын жүздүк үлүшү 7, ал эми калган 2 сандын жүздүк үлүшү 0 барабар. Анда биз бул жерден айта алабыз, бул сан эң чоң сан. Эң чоң сан бул. Анда аны эң акыркы катарга жазып алалы. 0,177. Биз эң чоң санды жана эң кичине санды таап алдык. Анда калган 2 санды салыштырабыз. Бул 2 сан бирдикте дагы барабар, ондук үлүштө дагы барабар, жүздүк үлүштө дагы барабар. Анда миңдик үлүшүн карайбыз. Биринчи сандын миңдик үлүшү 7, экинчи сандын миңдик үлүшү жок, бирок биз ага дагы 0 санын улап жазсак, анын мааниси өзгөрбөйт. Демек, биз кийинки саныбызды дагы аныктап алдык. 0,10,7. Ал 0,1707ден кичине. 0,1707ден кичине. Берилген 4 санды өсүү тартибинде жайгаштырдык. Өсүү тартибинде жайгаштыруу үчүн бул сандардын разряддык аталыштарына карата ирети менен салыштырдык. Жана ал бизге сандарды эң кичинеден эң чоңго карай ирети менен өсүү тартибинде жайгаштырууга жардам берди.